Карышкыр менен карышкыр кармашканда. Айдарбек татканын уулу Карабек бир канча Балисе менен Каныбекти кармайын деп барып, өзү Каныбектин колуна түшүптүр. Айдарбек татка датка башы менен күлүк ат жетелеп барып, Каныбектин алдына түшүптүр. Датка тизесин жерге бүгүп, корун мойнуна салып, эки колун боорун алып, Каныбектин алдына жыгылып, бутун өөптүр деген сөздөр узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жайылганда, өлбөсүн Каныке, өлбөсүн Каныбек, көзүнөн азаптын оту жанган, аз уусунан кан тамган Айдарбек таткага чор баскан бутун өптүргөн Каныбек дагы миң жыл жашасын. Эми кагылайын, Каныбекти Кудайым колдоп, сооронбай болушка катыны Анаркандын таманын өптүрсүн. Старчылардын башына келиндеринин ыштанынан селде чалып, энесинин ыштанын тумар жасатып, элүү башлардын мойнуна таксын дешип, кордук көргөн эмгекчилер манаптарды алдыртадан табалап, Каныбектин тилегин тилешти. Качантан берки кектери колдоруна тийгендей болушуп, Каныбек Айдарбек татканын алдына түшүрүлүшү менен шорду эл сүйүнүштү, сыймыктанышты. Албетте, табалуу кубаныч шардына болбостон алдыртан болуп жатты. Бул кабар канчалык купуя болсо да, Айдарбек сооронбай болуш баштаган манаптарды кулагына алды качан угулган. Алайдын даткайы Айдарбекке бизге тойчу даткайдан дугай саламдыр. Бала чакаңыз аман болуп, мартабаңыздын дагы көтөрүлүшүнө тилектештирмин. Күйөө балаңыз Суннахундун соода иштери кандай жүрүп жатат? Баса, атактуу акчал күлүгүңүздү минип, колуңуз качкандан кийин Кашкардан кудачаңыз Анархан качыптыр деген каңшаар уктум. Чынын же төгүнүн биле албай капа турмун. Баса, дагы бир укмуш. Сиздин ары жагыңыздан балыкты деген жерден касиеттүү мазар табылып, сиз ат жетелеп барып сыйынып, мазарды баккан шайхтын бутунан өөп, зайыбынын ыштанын сурап алып, башыңызга селде кылып чалынып келген эмессиз. Айдарбек таткалыкты таштап, соодагерлик ишке киришти деген сөздү угуп ишенгенмин. Демек, мазарга барып тайынганыңызга да ишенүүгө афу этиңиз. Эгер сиз соодагерликти таштап, мазар кыдырып сооп издеп калганыңыз чын болсо, биздин Кара таштын чыгышындагы Кызыл суунун башы, Алдыяр тоосунун чокусунан жаңы мазар табылды. Ушуга келип сыйынып, мазарды баккан Маңка шайык катындын таманынан өөп, ыштанын сурап турганыңызга жүз көрүшүүнү Алла Таалам насип кылгайдыр деп жазылган тойчу татканын күйгүлүктүү катын Айдарбек татка мындан бир жума мурун алган. Каныбек жөнүндө эл ичинен угулган ушакка тойчунун каты кошулду. Айдарбектин күйбөгөн жери күл болду. Элдин ушагы тойчунун каты маскаралап, абийирин кетирип, кадырын төмөн түшүрүп, бактысын басып жатканын Айдарбек татка түшүндү. Бирок түшүнгөндө Айдарбек эмне кылат? Элди кекетип мокотобу? Кантип? Кимсиң? Тойчу татка менен урушабы? Эмне деп? Ат жетелеп барып Каныбектин алдына түшүп, уулум Карабекти бошотуп алганым жок деп танабы? Эгер кичинекей эле кат жазып койсо, ал катты тойчу татка найзанын учуна сайып алып, бүт дүйнөгө көрсөтүп маскаралабайбы? Мына бул суроолордун баардыгы Айдарбектин алдын турууда. Тойчуга жооп кайтарууга, Каныбекти жактап жүргөндөрдү чогултуп алып, адатынча жазалоого мүмкүнчүлүк бербеди. Ошондуктан Айдарбек татка кекенгендеринен кек алууну, тойчуга жооп кайтарууну кийинкисине калтырып, алдыдагы боло турган шайлоодо Карабекти болуштукка шайлатып, анан кекенгендерден кек алгысы келди. Жакын арадагы шайлоодо Карабекти болуштукка шайлатпай туруп, кадыр баркын сактап калуу мүмкүн эмес экендигин Айдарбек жакшы билди. Ал ушинетип бир жумадан бери ойлогон оюн тыянактап, Сооронбай, эмки шайлоодо Карабекти болуш шайлайлы деген убадабыз бар эле. Бирок Карабек соода иштерине кийлигишип кетти. Мейли. Ал ошол соодасына кийлигише берсин. Кудай буйрса, сенин өзүңдү эле болуш шайлайлы. Болуш болом деп жүргөн башка урууга болуштукту бербейли деп Сооронбай болушка берген убадасын танып, уулу Карабекти болуш шайлатуу үчүн 2 семиз бие сойдуруп, Сооронбай болуш баштан 10 старчыны жана ар старчыдагы кадырлуу аксакалдарынын баарын чакырган. Бирок иш чатак. Албай баштаган 5 старчы жана ошол старчылардын кол алдындагы 50 башы, 10 башы жана ошондогу аксакалдар гана келишти. Сооронбай болуш баштаган башкалары таарынгандарын айтып келишкен жок.
Бөлінгөнді бөрі жейттеген ушул. Сооронбай болушту сооронбай кылып жүргөн мен элем. Эми сооронбай болуш көпкөн экен. Жазгы койдун карын майындагы ыйлаактай болуп жарылаар кезинде келиптир. Аны тим жайына койгула. Кудай силерге кубат берсе, сооронбай болуштун талпагын ташка жаярма ишенип койгула деп чыгдан жакы төр башында олтурган Айдарбек татка төрдүн төбөсүндөгү ак сакалдарга жана старчыларга менменсине карады. Кудай буйрса дейли таткам дешип олтургандар күү эте түшүштү. Кесир кусуру болбосун. Эрегишкендердин баардыгы чалкасынан сала жүргөн кол ушул эмеспи деп Албай старшы ушул баарыбыз дегенсип эки колун жая сермеп тартты. Сарымай кошулуп эзилген куруттун суусу чоң кара аяктарга коюлуп, ар биринин алдында турат. Чоң жагылган оттогу куу арчылар чатырап, алоолонгон жалыны менен 12 карыш казандагы казы менен картаны бакашакка түшүрүп кайнатууда. Ошол казандагы сорпонун оргуштап кайнашындай ташып, Карабекти болуштукка шайлоо жөнүндө олтургандардын түркүм сөздөрү, ар түрдүү амал айлалары күч алып сүйлөнүп жатты. Айткан акылыңарга рахмат. Туугандын туугандыгы достун достугу деп ушуну айтат. Айткандарыңарды акташ үчүн жан аябай киришкиле. Керек болсо дүнүйө табылат. Менин дүнүйөмдү алып чыга бергиле. Эгер менин дүнүйөм жетпесе, Кудай сүйгөн күйөө балам Зуннахундун дүнүйөсү бар. Бир Карабек эмес, 10 Карабек болуштук талашсам да Зуннахундун дүнүйөсү жетет. Дүнүйө жагынан кам санабай, ишиңерди иштей бергиле. Силердин кол алдыңарда жүрүп, азыр жанагы биз менен каршылашып олтурган старшылардын айылында жүргөн түтүн ээлери болсо, эртеңден калбай айылыңарга кайра көчүрүп алгыла. Жанагы бир эсендеген менин жаман тууганым тетиги Албай старшынын айылына, катынын төркүнүнө көчүп кеттир. Аны мен өзүм көчүтүп келем. Эгер келбейм десе, дал ошол жерде башын кестирип байлатып келем. Баса, Албай жанагы кебектеген жаман тууганың сооронбай болуштун жылкысын кайтарып жүргөнү эмеспи? Эмнесе? Ошону бүгүнтөн калбай көчүрүп кел. Ал жаман жылкычыңы кетирип, жылкыңды ошол кебекке кайтар. Баса, Албай старшы, сен айылыңда Алымбек старшынын айылынан көчүп келген 7 үйлүү томаяктар бар эмеспи? Ошолордун кызы болсо уулуңа, уулу болсо кызыңа кудалашып, аларды өз колуңа алганда өз старшыңдын түтүнүнө каттатып кой. Бул ишти баардыгың ойлон. Башка жакта жүргөн түтүн ээлери көчүрүп келгиле да, айылыңарга башка жактан көчүп келгендер түтүндөрдү кетирбегиле. Түтүнүбүз канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Ал эми оёз жагын мага койгула, деп Айдарбек уездин начальнигин колуна алаарын ишендиргендей, көкүрөгүн кере күлүмсүрөп, көзүн кысып койду. Кудайым, тилекти кабыл кылгысы бардыр деп, олтургандар күжүлдөшө түшүп токтолду. Болоору болуп байоосу кангандай болуп калды эле датка. Каныбек менен сүйлөшкөнүбүз кандай? Ал кур этектин карындашына кылычты шылтоолоп куда түшпөйлүбү? Эптеп шайлоо өтсө, анан өз билгенибизди кылаарбыз деп Албай старшы айтканда, кулдун өлүгүн көрөйүн. Ошол кулду киши синтип, кудалашып кулду куруп, улуу башыңарды төмөнтүп, Карыбекти булуш кылбай эле койгула деп тойчунун келген катына эл арасынан угулган Каныбек жөнүндөгү ушакка намыстанып жүргөн Салтанат безге сайгандай секире чычылап сыртка чыгып кетти. Тойчунун катына эл арасындагы ушактарга жаны чыгып жүргөн датка Салтанатты жактаарын же Албайды жактаарын билбей бир топко ойлонуп олтурду да, Албайым, Каныбек жөнүндө жай сүйлөшөлү. Ушун этип, Айдарбек татканын үйүн үч көтөргөн шайлоонун сөзү сооронбай болуштун да үйүн үч көтөрүп, айыл арасына азан-казан түшүрүп жатты. Сооронбайдын үйүнүн алды жагындагы түзөңчөдө 100 чамалуу токулуу аттар байланып турат. Үйдүн сол жагындагы чоң таштын түбүндө казылган 10 чакты кемегеде семиз бээлердин эти барактап кайналып жатат. Сооронбай болуштун байбичесинин көзүнүн агы менен тең айланган шылуун жигиттер, шамдагай келиндер шыпылдашып, этти оодарыштырып, элдин колуна куйула турган сууну жылытышып, кайбири чоң балта менен куу арчыларды күрсүлдөтүп жарып жүрөт. Тек айыл арасы адамга толуп кеткен. Сооронбай болуш кеңешке чакырылгандардын баардыгын үйдө. Абереги жүргөндөрдүн азчылыгы, жакшылардын ушундай чогулган учурунда арыз армандарын айтууга келгендер болсо, көпчүлүгү жетсе томукта эт жеш үчүн, артса бир чөйчөк сорпо ичиш үчүн келгендер. Демейде, ой,
Үйдө уяттуу меймандар бар. Эчтеме көрбөгөнсүп сантырап сага алабай. Ары баргыла, деп тамак бышыртып жаткан жерге келгендерди кубалачы Сооронбай болуштун байбичеси бүгүн жайылдастаркон. Ой, айланайындар, деди Сооронбайдын байбичеси. Андан ийменип кемегеден обочо турган кийими начар бир топ байкуштарга карап. Ошентип, соолдой турбай, атиги кемегедеги этти бышырышып жиберсеңер болбойбу? Үч биенин этин үйдөгүлөр эле жеп коймок беле? Кудай берекесин берсе, этке курсаңарды гана тойгузуп эмес, үйүңөргө да көтөрүп кетесиңер. Силерди тойгузбай туруп, бир томолок бышкан эт катып калсам, атама тиейин. Сооронбайдын байбичесинен мындай жылуу сөздү өмүрүндө укпаган шордуулар буту колдорун жерге тийгизбей, башаламандык урушуп, каардын калыңдыгына каралашпастан отун менен суу жагында жүгүрүп жүрүшөт. 12 канат чоң үйдүн тартуусу бүтүн болгондуктан казан асылбаган коломтодогу чоң оттун табынан качышып, үй ичиндеги манаптар керегеге чалкалай сүйөнүп олтурушат. Баг жайган сүлөөсүн, суусар, түлкү тебетейлерин жүктүн үстүнө же керегенин башына илип коюшуп, сыртынан кийген сүлөөсүн, илбес, карышкыр, түлкү ичиктерин, кайбири чоң чепкендерин ышкын түпкө боетуп, жаңы жасаткан таноолорун желбегей жамынышып, шайлоо жөнүндөгү сөздү кызытып олтурушат. Башында болуштукту Сокемин өзүнө кыйып коюп, эми өз баламды болуш кылам деп айнышты Айдарбек татканын акылынан шашканы, башындагы куттун качканы, деди төрдө олтурган Алымбек старчы. Ооба, ооба, туура айттыңыз старчы, дешип олтургандардын баардыгы чуу эте түшүшүп басылышты. Эчен жылдан бери ата бабанын салты боюнча датка деп сыйладык. Ал кайсыл ишти кандай айтса, биз ал ишти дал ушундай кылып орундатып келдик. Мына ушуга Айдарбек көптү. Андай көпкөн датканын желин чыгарууга учур жетти. Эгер силер мендик болуп турсаңар, болуштукту алып, датканын абийирин кетирип, ошол даткага болушуп жаткан 5 старчыны, мына бул олтурган 5 старчы бешөөңө жем кылып берем, деп Сооронбай болуш айтканда, сиздин айтканыңыздан чыксак, эки дүйнөдө тең жүзүбүз кара болсун, дешип, үйдүн ичиндегилердин баардыгы чурулдаша бата кылып жиберишти. Олтургандардын батасынын бакты таалай таап, үндөрүнөн кайрат алгандай боло түшкөн Сооронбай болуш аркасына жамынып олтурган сүлөөсүн ичигин ийини менен артына карай кагып таштап, чөк түшө калды да, башындагы ак жибектен жасаткан топусун алчыланта оңдоп коюп, ар кимиң айлыңды түгел да. Башка жакта тентиреп жүргөн томаяктар болсо, айлыңарга кайра көчүрүп келгиле. Алымбек старчы, сенин жети түтүн тууганың жанагы Алыбай иттин айылында жүрөт. Алар сага таарынып жүргөнүн билем. Улуу башыңды кичүү кылгында жети үйүнө 7 жылкы тартуу тартып, эртеңден калбай айылына көчүрүп барып кош. Датка тараптагы старчылардын айылынан баргандар болсо, аларды алдап соолап, ыгы келсе тартуу тартып, кайра кетирбей, түтүнгө коштуруп каттатып койгула. Баса, Күлбарак элеу башы. Даткага болушуп олтурган Надыр старчынын кызы келиниң эмеспи? Ошол кудаңа сүйлөш. Даткадан чыксын, бизге болушсун. Эгер Надыр тилиңди албаса, келиниңдин чачын кыркып туруп, Надырдын төрүнө айдап жибер. Сенин уулуңа тандалмалуу, эки сулуу кызды алып бербесем, энемди алайын. Ушул сөзүмө күбө болуп койгула, деп эки жагында олтургандарга караганда, болуш. Анчалык каттуу кетип карганбаңыз. Күлбарак сиздин айтканыңызга каргышсыз эле ишенет. Кудасына Күлбарак баруудан уялса, мына, мен өзүм барам. Эгер Надыр старчы айтканыма көнбөсө, бир катындын чачын кыркып, айдап жиберүүгө менин да кудуретим жетет, деп Алымбек старчы чөгөлөй калганда, болду, дешкен чуу туш-туштан чыккандыктан Күлбарак элүү башы кыңдай албады. Арызын айтууга кирип келип, олтурган чоңдорду көрө койгондо сүрдүнө түшкөн кебекти байкай койгон Сооронбай болуш, кел кебегим, ошондой эле олтура кал. Жылкың аманбы? Кудайга шүгүр, аман, деди да кебек сыңар тизилей олтура калып, болуш аке, сиз жаман көрбөгөйсүзбү? Үстүңүзгө кирип арыз арманыбызды айтсак деп, сыртта бир топ бечаралар турушат, деп кебек өз арызын айтуудан чоочулап, сырттагыларды айтты.
Çakır biri. Uyalbay gireversin, dedi Sooronbay үнүн каттуу чыгарып. Андай самтыраган иттердин арызын башка убакта деле укпайбы? Шайлоо жөнүндөгү ак тилек сөздөрдү жолтоосуз өткөргөнүбүз жакшы эмес беле деп Сооронбай болуштун арызга келген кедейлерди керсиндешине, олтургандардын баары ичтеринен нааразы болушту. Кайдагы бир арыз армандарын айтып, ыйлоочу самтырларды көрүүнү, алардын сөзүн угууну эч кимиси каалабады. Ал самтыраган иттер кимдин айылынан келе калды экен? Эгер менин кол алдымдагы кишилерден болсо, шашпа. Ушундай уяттуу жерге келип, мени уят кылып арыздангандыгы үчүн жазасын миңирет берермин, дешип, старшылар өз ичтеринен сырттагы арызданып келгендерге кекеништи. Кебек тура калгыча кире беришсин деген Сооронбай болуштун үнүн уккан шордуулар жабыла салам айтып кирип келишти. Ва алейкум ассалам. Ошондой эле олтура калгыла. Бүгүн менин үйүмдө кимдер олтурганын көрүп турбайсыңарбы? Ошондуктан датыңарды ток этер гана жерин айта салгыла. Орой көз чарай олтурганда бүтүрө салалы деп Сооронбай болуш өтө мээримдүүлүк менен жайдарланды. Айланайын болуш. Алымбек старчынын кол алдындагы Назар деген байдан балам бир торпо каласа болуп, коюн кайтарган эле. 8 ай болот дегенде балам Назардын бир топ кою менен көчкүдө калып өлдү. Балам 8 ай коюңду кайтарып өлдү. Кудай үчүн ошол балама атап союуга бир кой бериңиз десем, 3 жылдан бери бербей жүрөт. Ушуга эмне кыласыз деп, абышка үнүн акырын, өтө мукамдуу чыгарып, шымынын жыртыктыгынан көрүнүп турган тизесин оң колунун алаканы менен жапты. 3 жылдан бери деп Сооронбай колуна кармап олтурган табылгы чыбыгы менен Алымбек күлбарактарды көрсөтө. Буларга айтканыңыз жок беле? Аларга алда канча жолу арызданган деп арызданып олтурган абышка жооп бергиче арт жакта эшикте жамына олтурган бирөө жооп бере салды. Сооронбай өңүн сурдантып, Алымбек менен күлбаракты жеп жиберүүчүдөй алая карап турду да, анан тиги арызданган чалдын катарына шылкыйып олтурган өтө карт абышкага мээримдүү жылмаюу менен карап, сиздин эмне арызыңыз бар аба? Мындан бир нече жыл мурун чыгымыңды төлөбөсөң өлтүрүп салам деп старчысына сабаткан Сооронбай болуш. Эми аба деп айтканын укканда абышканын бүткөн бою ымыр-чымыр боло түштү. Ал калтыраган карт үнүн өтө мукамдуу чыгарып, айланайын болуш балам. Турган турпатым ушул. Ушул күнгө чейин малдан эч темем жок болсо да, эл катары чыгым төлөп келдим. Бала жок, кемпирим экөөбүз эле. Эми минтип күч кайтты. Үйүмдө бир чексе арпа талкандан башка эчтеме жок. Мага чыгым салып, 10 башың менен 50 башыңа сабатпай, мени өлдү кылып, түтүн эсебинен чыгарып койсоң боло. Ошондой мыйзам бар дешет го. Жакшы болот аба, деп Сооронбай өтө эле кичипейилдик менен айтты да, жүктүн сол жаккы бурчунда илбир сичикти жамынып олтурган, күйгүзбөй куурган бадырак беттенген кара сакалчанга карап, абамын арызын уктуңбу? Абамы түтүн эсебинен чыгарба, бирок чыгым салба. Эгер чыгым сала турган болсоң, анда абам үчүн өзүң төлөп жүр. Жакшы болот, болуш аке, деп кара сакалчан старчы өтө элпек жооп берүү менен башын ийкегиледи. Рахмат болуш балам. Кудайым сага өмүр берип, мартабаңы дагы жогорулатсын деп абышка сүйүнгөнүнөн ыйлай сыртка жүрмөк болду. Кетпеңиз аба, олтура туруңуз, dedi Сооронбай. Абышка кайра олтурганда анын артында олтурган жаш элүүдөн ашып калган көкала сакалчан киши меники баягы эле кызымын чатагы болуш. Өзүнөн улуу 3 күндөшүнүн каарына чыдабай, кызым качып барып, төрүмө олтурганына 3 жыл болду. Зайыбыңды алып кет десем, Алыбай старчынын агасы болбойт. Башын ачкыла десем, Алыбай старчы кызымын башын ачпайт. Айла кетти Миңбаш аке, деп жер карады. Сооронбай Алымбектин аркы катарында олтурган, коюу кара сакалын тукулураак кырктырган семиз сары кишиге карап, Казаке, бул арыз сиздин кулагыңызга сырга болсун. Алыбай старчынын 60-тан ашкан агасы жаш катындан айлансын. Эртең Алыбайды чакыртып, тиги байкуштун кызынын талак катын алып бер. Кызын дагы бирөөгө берип, калыңы менен эптеп тиричилигин кылсын бул байкуш. Макул.
Макул, dedi қазы бапалаңдап. Сооронбай болуш арызданып келгендердин баардыгынын ишин тындырды да Алымбекке карап, тиги абышкан арызын унуткан жоксуңбу? Баласынын 8 айлык акысы үчүн жана куну үчүн сасыкбайың Назардан бир музоолуу уй алып бер. Куп болот болуш, dedi Алым. Сооронбай абышкага карап, эгер музоолуу уй бербеймин деп Назар чатак салса, мага келиңиз. Мен ал саскан байдан 9 ай алып берем. Мындан бешбетер бактылуу болуңуз болуш, деп менин арызыма жооп бербей койдуго деп баятан бери муңайып отурган абышка кубанганына чыдабай ыйламсырап жиберди. Байбиче, деп Сооронбай болуш сыртка карай кыйкырганда, байбичеси алдында отургандардан өтө албай эшикти жамына башпакты. Байбиче, алдагы кишилерди аркы үйлөрдүн бирине кийирип, куттуу үйдөн куру чыгарбай эт бер. Сооронбай 3 бие союп жатканда тойбой калдык дешпесин. Арызданып келгендер чечекейи чеч калышып кубана Сооронбайга карата алкыштын жамгырын жаадыра чыгып кетишти. Кебегим, кыйылышыңа караганда сенин дагы арызың бар го, dedi Сооронбай. Сооронбай болуштун жылкылыгынан бошоп, айылга көчүп келсин деп, Алыбай старчы мага киши жибериптир, деп Кебек ыңгайсыздана жер карады. Алыбай былжыраптырды. Алыбай көтөрүп турган асманын секин үстүнө таштап жиберсе, мен ал асманын колум менен тосуп алып, Алыбайдан өз башына таштаймын. Менин жылкычым менен Алыбайдын иши болбосун. Эгер Алыбайга туугандык кылып, өзүң кетип кала турган болсоң, анда кийин мага таарынба, деп Сооронбай чыбыгын таптап койду. Болуп тур, dedi да Кебек чыгып кетти. Айланайын миң баш ата, деп куур тон, куур шым, башына термалакай бутуна жаман чокой кийген жашы 16-17лерге барып калган бала ыйлап кирип келди. Эмне, деп Сооронбай шашыла сурай салганда, бирдемеден чочулашкандай олтургандардын баардыгы балага жабыла карашты. Жалгыз эжемен башка эч кимим жок, сагыр элем. Мындан 3 жыл илгери ошол эжем ат кылып минип жүргүн деп бир жетим жабагыны 3 кап арпага сатып берди эле. Менин багыма ал жетим таясый болуп каттуу жорго чыккан. Мен ал атымы кийген ичкенден кечип, багып минип жүргөнмүн. Ушул жоргоңду мага сат, сатпасаң бербеймин деп, бир айдан бери жигитиңиз бербей минип жүрөт деп, бала өпкөсүн баса албай, уда солкулдап жиберди. Мына бул олтургандардын жакшы аттары же Назар сыяктуу сасыган байлардын жакшы аттары көзүңө көрүнбөй, ушул жигитимдин жалгыз аты көзүмө көрүндү, деп Сооронбай сол жагында олтурган тагайды табылгы чыбык менен тизеге тартып жиберди да, балага карап, атың сыртта болсо, үстүндөгү ээр токумун ыргытып жиберип, атыңы алып кете бер. Бала атылган бойдон чыгып кетти. Сооронбайдын ачуусу келгенин көрүшүп, олтургандар быгып калышты. Сооронбай бир топко ойлонуп олтурду да, арызданып келгендер жөнүндө эч кимиңе акыл салбастан эле өзүм бийледим. Бир ирет кылган бийлигиме капаланбагыла. Иштин жагдайы ошондой болуп жатат. Жок, капачылык жок. Сиздин айтканыңыз айткан, дегениңиз деген болуш, деп олтургандардын баардыгы чуулдап жиберишти. Анда баарыңарга ыраазымын. Баарың макул болсоңор, мен дагы бир бийлик кылайын. Кулбарак, сенин ак төөң бар. Ошол төөңдү бүгүн мага бер. Мен сага жазында ботолуу төө таап берейин, деп Сооронбай айтканда, жок, акылдашпай эле алыңыз, деп жалпайып малдаш урунуп олтурган Кулбарак чөктүшө калды. Алымбек старчы, сен союуга жарай турган семиз бие тап. Кудалардын үйүнө барганда көтөрүп, уруп, жардырып салгыдай бололу. Башка 4 старчы 4 бие тапкыла. Ал биелериңер азырынча мага кошумча. Кудай тилекке жеткирип, болуштук бизге тийип калса, мага кошкон кошулмаларыңарды 10 эсе кылып кайтарармын, деп Сооронбай күлүмсүрөп койду да сыртка, Кебек, баратам, деп сырттан айткан Кебек оозунан чыккан үнү менен бирге учуп келгендей болуп, эки колун боорун ала жалдырап эшик алдында тура калды. Күзүндө Оштогу Мамажанбай сыйга жетилеп келген көк кашка аргымак айгыр барбы, Кебегим? Бар болшаке, деп Кебек шашыла жооп берди. Жаныңа ары жактагы кишилерден алып, ошол көк кашка айгырды баш кылып,
Өзің біліп 5 байтал қарматып кел. Өзің меніменен бірге құдаға барасың. Жылқыны башқа біреуге қайтартып қоя тұр. Кебеке, деп Сооронбай айтқанда, жақшы болады, деп Кебек шарт шығып кетті. Сооронбай болуш күлімсірей олтырғандарға айландыра қарап алды да, қолбырақ, төңі киши чаптыр. Башқыңар бейіңерде азыр даярдагыла. Ет жегенден кейін құдаға жөнейбіз. Болуш, деді Алымбек ыңғайсыздана күлімсіреп. Құда деген сөзгө, деп андан аркы сөзін айтайын дегенде, сенин теке сакал чокоңун айлына. Каныбекке барып, аны менен құдалашып, карындашына сөйкө салабыз. Кандай гана болбосун Каныбек менен элдешип, аны колго алуубуз керек. Каныбек Айдарбек таткага болушуп кетсе, анда биз жеңдиребиз. Анан Карабек болуш болуп, ушул олтургандарыбыздын көзүбүздөн кан агызып, жуун терибизден кайыш тилдирди болот. Бул сөзүңүздө калет жок болуш, дешип, олтургандар үчүн сонун акыл табылгандай күбөлдөшүп, кай бирлери 2ден, 3төн сүйлөшүп да кетишти. Олтургандар үчүн Сооронбай бүгүн табышмак. Ал 12 жылдан бери болуш болуп, мындай шайлоонун бир нечесин көргөн. Бир нече шайлоонун алдын ала даярдыкта көргөн. Бирок бул жолкудай даярдыкты эч качан көрүшкөн да эмес. Баардан мурда Сооронбайдын бүгүнкүдөй жайдарлыгын, бейпилдигин, арыздангандарга адилеттик кылганын, алардын арызын угуп, аласаларын дароо эле бүтүрө салганын бул олтургандардын эч кимиси көрүшкөн эмес. Кабагын карыш салып, каарын бетинен чыгарып, кишиге алая карап дулдуйуп олтуруучу Сооронбай бүгүн кайда? Арызданып келгендерди үйүнө кийиртпей, кетиргени, же 10 башыңа, 50 башыңа, старчыңа барып айт деп жөнөткөндөрү көп эле го. Моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт казып чыгарат деген макалды оозунан түшүрбөй, чыгым төлөй албагандарды жигиттерине же старчыларына сабаттырганы гана. Ошентип, сабаткандарынын бири бүгүн арызданып келсе, ага салык салма, салсаң өзүң төлө деп старчысына буйрук бериши кандай? Санда жок кишилер эмес, салтанаттуу байлардын атын жыгып минип бербей, байдан колго алып жүргөн тагайды, бир жетим баланын атын мингендиги үчүн ушунча элдин көзүнчө тизеге чапканы кандай? Ушундай чогулган учурда түрдүү шылтоо менен старчыларды иттей кылып соккон, же колундагы камчысы менен сабап жыгылып калган жини кайда кеткен? Айгырларды жыктырып, Алымбектер жөө келгенде, Каныбекке кайнасамда каным кошулбайт. Ошондон өч албасам, энемди алайын деп карганганы гана. Ошол каргашанын унутуп, эми Каныбек менен кудалашам деп, айгырына аяктай кебес байлатып, артынан 9 байталын айдатып, кулбаракты ак төбөсүн жетилетип жаткан эмнеси? Бул суроого жана ушул суроолорду туудуруп олтурган Сооронбайдын саясатына олтургандардын эч кимиси түшүнө алышпады. Эт жээр алдындагы старшы 50 башы, 10 башы жана айыл аксакалдарынын өз ара шабыр күбүрүнөн кийин Сооронбай болуштун айткан бээлери даяр болду. Старчылар бээ издешип, эч кайда чапкылашкан жок. Ушул арадагы элден бири көңүлгө, бири карызга дешип, бээлерди алып мамга байлатып салышты. Манаптар казы менен картасы тең менен болгон этти жешип, колдорун майлыкка сүртүп, тиштерин чукуй борс кекирише, колдорун жуушканда, байбиче, биз аттаналы. Бул олтурган элге айта турган көңүлүм болсо айт, деп Сооронбай байбичесине карап, сол көзүн кысып койду. Эмне көңүл айтат элем болуш? Иш чукул болуп калгандыктан, дурусураак эчтеме даярдана албай калганыбызды олтурган жар жоролоруңуз жана аксакалдар өздөрү деле билишер. Ошондой болсо да, деп байбиче чач мончогун шарактата туруп, жүктүн бурчуна мурунтадан даярдалып коюлган чоң сандыктын оозун ачып, 5 кымкапты алды да, 5 старчыдан келген 5 аксакалдын союшу үчүн сыртка 5 бээ байлатып койдум. Бул 5 кымкап 5 старчыга, калганын кийин ыраазы кылайын. Тагай ыргып туруп, 5 кымкапты 5 старчынын жоонуна жаба салганда, кимде-ким айтканынан жанып, Айдарбек таткага колтук ачса, анын каны кар үстүнө чачылсын деп төрдө олтургандар аксакалдар бата кылганда, баардыгы анын айтканын колдошо, чурулдашып бата кылышты. Эшик ач, тагай, деп Сооронбай айтканда, олтургандар дүбүрөп тура калышты. Арадан көп убакыт өтпөй, Сооронбайдын айылынан 100дөн ашуун киши аттанышты.
Сүлөөсүндөн жакасы бар суусар ичиктин эки этегинен кое берип, башындагы суусар бөрүктүн оң жагына саал кыйшайта кийип, кара ләмпүктөн 5 мант каптаткан көкүрөгүн дагдайтып, алтын менен жалаткан кемерин жаркылдатып, алдындагы ак боз аргымак айгырды алкынта шайбырлантып, элдин эң алдында сооронбай болуш баратат. Чоң манаптардын салты жана ошол салтка үйрөнүп калган майда манаптардын адаты болгондуктан Сооронбай менен катарлаша бастырышып эмес, анын артынан такымдап жакын бастырган эч ким жок. Анын артында 5-6 саржандай аралыкта старчылар менен айыл аксакалдары катарлаша аттарын албууттантып Сооронбайга жакындаса, оозун кийин тартышып, кийин калса теминише келатышат. Алардын артында тополоңдошо келаткандар 50 башлар, 10 башы жана айыл арасындагы атка минер шылуундар. Аларды жандай салып бияк тиягынан чаагалап жүргөндөр ушул кетип бараткандардын жигиттери жана кошоматчылары. Булардын артынан жаман аттарына такымдыгына койгулап келаткандар арызданууга келгендер, бирок арыздарын кантип айтуунун амалдарын табышпай, элди аралай чаап барып, арызын айтуудан коркушуп бараткандар. Теги эң артта көк кашка айгырдын көкүлүнө кебез байлап, 10 чакты байтаал менен бир топ кишиге жетилетип келаткан кебек. Кебектин көңүлү ачык. Сооронбай өзү ээрситип бараткандыктан анын дүнүйөсү түгөл болуп, башына бакыттын туусу сайылгандай болуп баратат. Сооронбай болуштун ак боз айгыры алчактап жүрүшүн катуулантып, төрт буту тийген карлар буртурлап, ундай сапырылган сайын алдындагылар артындагылардын жүрүшү катууланды. Жаманыраак жерде ат минген, кийген кийими жупуну, жашы элүүлөргө барып калган арык кара киши атын сабай чаап барат. Четте бараткан Алымбек старчыга катарлаша берип, «Ассалому алейкум, старчаке. Сизге бир ооз сөз айтууга болор бекен?» деди. Алымбек ал кишинин саламын алык алып эмес, каш серпип карап койбостон, каардуу үнүн акырын чыгара, «Жогол, оозуңа наалат» деп өзүнүн атына катарлаша түшкөн атты башка каң дегисе чаап жибергенде, камчынын учу аттын көзүнө таамай тийгендиктен ат чыңыра тегеренип кеткенде, чечекейи кар үстүнө куюлуп кетти. Аттынын көзү эмне болду деген киши жок. Алымбектин артындагылар шылдыңдай күлүп өтүп кетишти. Күн кечтеп бараткандыктан Сооронбай болуш ак боз аттын таскагын салды. Артындагылар кыйкырып, бака шакалаша сүйлөшүп, аттарын кара чабуулга салышты. Сооронбай болуш аркасынан салпактап келаткандардын баардыгын таратып, жанына 5 старчысын алып, кудага деген малды алдыга салып, Капчыгайдан Тушамага карай бурулганда, «Бул кайдагы кишилер?» деп кароолдо турган чоконун уулу элеңдеп, жанына тура калган Алымга карады. «Соо келаткан кишилер эмес» деп азыр эле өздөрүнө тамак алып келе турган баланы Алым айылга кайра чаптырды. Арадан бир аз убакыт өткөндө Сооронбай болуштар Тушамага келип, Алымдын айтуу боюнча токтоп калышты. Айыл тараптан Каныбек, Чоко, Жолой, Карып, Белек баштаган бир далай адамдар жарактанып келишти. Сооронбай болуштардын Тушамадан өтө албай турганын көрүүгө кызыгышып, Каныбектин артынан чубууруп келатышкан жигиттер жана өспүрүмдөр көп эле. Айдарбек татка карганып достошуп, Карабекти бошотуп кеткенден бери бул тарапка эч ким каттаган эмес. Карганып достошкон Айдарбек досторуна өзү каттап, ал жайларын сурамак түгүл, алыстан салам айттырып да койгон эмес. Алымбек старшын тараптан бир катар коркунуч туугузган кабарлар болгон. Ошондуктан Каныбек акылдашып, эр бүлөнү кезектештирип күндүз 2, түндөсү 2 кишиге Тушаманы кайтарышчу болушкан. «О, ассалому алейкум, Каныбек мырза. Айлапа ага тууганың менен саламат турасыңбы? Байгамбар сүйгөн дос, Кудай сүйгөн куда болоюн деп, ак төбөмү жетелетип, айгырыма аяктай кебез байлатып, 9 байталымды айдатып союшка бээимди коштоп келатам. Андан башка жаман оюм болсо, жакшылык бетин көрбөй калайын. О, айланайын. Кудалар, бир эмес 1000 ирет кулдугум бар» деп Сооронбай болуш алыстан бакылдай, жайдары сүйлөп, атынан түшө калып, 2 колун бооруна алып, 2-3 жолу жүгүнүп жиберди. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ак төбө жетелеп, айгыр үйрү жылкы айдаган кудалар калдайып барышып, айылга түшүп калышты. Ак ниет менен келген кудалардын аттары алынып, кийиз салдырылып, үйгө киргизилди. Айылдагы шамдагай жигиттер кудалар жетелеп келген семиз бээни союп жиберишти.
Каныбектин үйүнүн төр жагына сооронбай болуш баштаган старшылар, алардын төмөн карай чоко, жолой, карып, белек баштаган бир топ кишилер отурушту. Чырп этип үн чыгарып, чачырабаган куу четинден жагылган от алуу уланып, үшүгөндөрдү керегенин түбүн көздөй кубалады. Амандык сурашып, аркы берки жайды айтышкандан кийин боло турган шайлоо жөнүндөгү сөздөрдү кызытышып, ким менен ким болуштук талашып жатканын, кайсы старшы ким тарапка өткөнүн дагы терип тепчип айтышты. Андан кийин Айдарбек татканын кылыктары жөнүндө бир далай сөздүн башын чытып өтүштү. Сөздү кыскартып айтканда иш ушундай, Каныбегим. Сүйлөй сүйлөй чечен болосуң, көрө көрө көсөм болосуң деген эмеспи? Биз да көрдүк далайды. Сен да көрдүң далайды. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп Каныбегим, жаштайыңан кул болуп, көрбөгөнүңдү көрдүң. Ошондуктан мага караганда сен көптү билишиң мүмкүн. Жакында эле Айдарбек татканын коюн кайтарган койчусу, жылкычысын кайтарган жылкычысы элең. Сенин баркыңды башка айылда турган мен эмес, Айдарбек татканын катын, кыздары да билчү эмес. Чынында эле ушундай эмес беле деп Сооронбай сол жагында олтурган Каныбекке жана теги тарапта олтурган чоколорго карады. Ооба, ошондой болуучу дегенсип Каныбек унчукпай гана башын ийкеди. А чоколор болсо, мунуңуз ак сөз дешип күбөлөй түшүнүштү. Ушакчылардын үйү күйсүн. Ушакчылардын тилине киремин деп сенин үстүңдөн daткага арызданып, Зайыбың Бегайымдын башын ачтырып жиберүүгө да мен себепкер болгонмун. Кийин чын-чынын териштирип көрсөм, ошондогу 3 ит чын эле жылкы уурдаганы барышыптыр. Ошол иттигими мойнума алып, мындан ары агарышып жүрөлү деп, ак төө жетелеп алдыңа түшүп келдим, Каныке. Деп ак төө жетелеп алдыңа түшүп келдим, Каныке. Ийген башты кылыч кеспейт деген. Ошол күнөөмдү кечир деп, Сооронбай оң колун бооруна алып, Каныбекке карап башын ийип койду. Улуу башыңызды кичүү кылып келгендигиңиз үчүн рахмат деп карап айтканда, анын сөзүн жактагансып, чоко, жолой, белектер да баштарын ийкеше, деп үндөрүн чыгарышты. Агарышып достошкондон кийин биротоло ажырашкыс бололу деп, айгыр үйрү жылкайдап келип, карындашыңа сөйкө салайын деп олтурам. Сенде жалгыз карындаш болсо, менде жалгыз инимдин 14кө чыккан жалгыз баласы бар. Эгер көкүрөгүңө түйгөн кекти кетирсең, бирибизди бирибиз кыйышпай турган сөөк болушалы. Эгерде ушундай десең, 1000 ирет кулдугум бар, Канке, деп Сооронбай тура калып, эки колун бооруна ала ийилгенде, кулдук дешип старшылар да турушту. Кулдугуң Кудайга, болуш, кулдугуң Кудайга, деп чоко безилдеп тура калып, Сооронбайга ийилгенде, анын катарында турган жолой, карып, белектер да тура калышып, колдорун бооруна ала ийилишти. Кудалашуудагы мындай салттын жакшы же жаман экенин мурун билбеген Каныбек эмне деп айтаарын билбей элеңдеп, чоколорду туурап алдагы тура калды. Эми олтуруп сүйлөшөлү, болуш, деп чоко оң колун жерге карай жаңсады. Сооронбай жайдарылана олтуруп, мени чанбаганыңар үчүн Кудай силердин ишиңерди оңдосун, кудалар, деп бата кылып койду да Сооронбай болуш. Болуш башы менен бир жаман айгырына 9 жаман байталын кошуп айтып кетиптир дебе. Каныбек, малды канча кааласаң ошончо ал, бирок мен дүнүйө берип байтайын деп келип олтурганым жок. Учууга канат, конууга куйрук таап алайын деп келип олтурганыма түшүн, Каныке. Кудай буйруп болуштук биздин колго тийсе, мына бул олтурган 5 старчыны гана эмес, бүтүн 10 старчы элди менен кошо бийлеш. Сен менен уулума кошулуп, уул болуш. Старчылыкты кааласаң менин ордума старчы бол, деп Алымбек Сооронбайдын сөзүн сүрөп койду. Жок, Алымбегим, мен Каныбегимди сенин ордуңа эмес, Алыбай старчынын ордуна старчы кылам. Каныбегимдин камчысы Алыбайдын башына тийип турганда, өлүп кетсем, эки дүйнөдө тең арманым жок, деп Сооронбай айтканда, чоко кубанганына чыдабай алаканын тарс бир коюп каткырып жиберди. Сооронбай атактуу болуш башы менен атагы чыккан старчылардын ээрчтеп, ак төөсүн жетелеп, айгыр үйрү жылкайдап келишине, жогорудагы айткан сөздөрүнө чоко эмес, башкалар да кубанды. Кантип кубанышпасын? Мына бул олтурган чоко, жолой, карыптарды ким ушинетип сыйлап, адам катарына кошуп, колду куруп келишти эле. Сооронбай өңдүү атактуу болуш, Алымбектей старчы эмес, абалы уун баштылар сыйлаган беле. Мындай даражалуу кишилер эмес,
даражасыз, ергеш сыяктуу сасыкбайлар сыйлаган беле? Жок. Ошондуктан Сооронбайдын колду куруп кудалашам деши Каныбек жөнүндөгү кылмыштардын мойнуна алып, ак төбөгө жетелетип келип, алдыга түшүп олтурушу ойдо жок керемет болду. Бул кереметке чоконун гана эмес, Каныбектин да башы айланды. Мындай атактуу кишилер менен кудалашканын, ал кудалашкан кишиси Кудайдай колдогонун, ал Кудасынын айтканын айткандай орундатып бере турганын Каныбек жакшы билет. Сооронбай колдоймун дегенин колдойт, кордоймун дегенин жерге киири кордойт. Каныбек Айдарбек Татканын колуна келген жылкы шайлоодо алайкуудан качып келген 10 түтүн адамдар менен Сооронбай кудалашып, алардын бир баласына Кебектин карындашын калыңсыз бердирткен. Кебекке Сооронбай ушнетип мал айдап, колду куруп барган эмес. Сооронбай Айдарбектин үйүндө олтуруп, Кебекти чакыртып алып, карындашыңды бер деп гана бир ооз айткан. Кебек кыңдый албай, карындашын эртеси күйөөгө берген. Ошол шайлоодо болуштук талашам деген арызына эмне кылды? Аны жыгып, Сооронбай өзү болуш болгондон кийин арызыны жас оолуна айдатып келип сабатып, башы көзүн жарып, 5-9 айып салдырганын, ошентип арызыны кедей кылып салганын Каныбек элден жакшылап уккан жана жакшы билет. Каныбек ушулардын баардыгын эсине түшүрүп, Сооронбайдын минтип келишин бул жаман иш эмес деп ойлоду. Каныбектин көздөрүн тумандатып, баштарын айландырган сөздөрүн айтуудан Сооронбай чарчабады. Каныбектин кубанычы уламдан улам көбөйдү. Бирок улуу даражалуу төрөм, Каныбек жөнүндөгү болгон окуяны тилмеч аркылуу өзүңүзгө оозек айтамын. Каныбектин акырын кармап берүү жөнүндө мага дагы тапшыргансыз. Каныбекти кармап берүү жөнүндө Айдарбек Татка менен Албай Старчы дагы убада берди дегенсиз. Бирок Айдарбек Татка менен Албай Старчы сизди алдап олтурушат. Сизди гана эмес, Ак падышаны да алдап олтурушат. Эгер сиз алардын чын эле алдап олтурганын биле турган болсоңуз, ал иттерди каматып, Шиберге дагы айдатып жиберер элеңиз. Каныбек 5 at уурдап, бир полицияны мурун өлтүргөнү, кышында 20 полицияны кырып сала жаздаганы, биздин старчыларды сабап, аттарын жыгып алгандыгы өзүңүзгө маалым. Бирок Айдарбек менен Албай Каныбектин ошондой кылыктарына карабастан, убадасы боюнча кармап бербестен, алдына ат тартып барып Каныбек менен дос болуп олтурушат. Акыркы убакта биринин үйүнө бири барып келип турушат. Мен Каныбекти кармоого канчалык аракет кылсам да, мага эч мүмкүнчүлүк беришпеди. Мени өлүм менен коркутуп олтурушат. А мен Каныбекке кол салсам, Айдарбек менен Албай мага кол салган жатышат. Ошондуктан мага акыл айтып жардам бериңиз. Калган кепти ушул катты алып барган тилмечимен угуңуз деп Сооронбай болуш түндө тилмечине кат жаздырып, бүгүн эртең менен тилмечин Ошко жиберген. Анын бул жүзү каралыгы жөнүндө Каныбектер кымындай да шек алышпады. Эбин таап, Каныбекти кармап, Каныбекке жамап Айдарбек Татканы каралап, өзү уездный начальниктин алдында абийир табуу менен бирге болуштукту колуна алуу Сооронбайдын ойлоп тапкан жалгыздан жалгыз максаты эле. Мына, бүгүн Сооронбай бир максатын аткарды. Каныбектердин көзүнө сүттөн аппак киши болуп көрүнүп, колду куруп, кучакташып куда болушту. Эмки анын максаты эч шек алдырбай, Каныбектин ич койнуна тартып туруп, кармап берүү. Каныбек, жамандыгыбыз болбосо жакшылыгыбыз калган жок. Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт дегендей, менин сага акыл үйрөтүп олтурганым орунсуз иш болор. Бирок кулак укса курсак кайнайт болуп, Айдарбектин кылыктарын ойлоп келсем, кыжырым гана кайнайт. Өзүң эле ойлочу, Каныке. Эшигиңде кул болуп 5 жылы жүрдүң. Алган жарыңан ажыратып, бир ат үчүн ушунчалык куугунтуктап азап чектирди. Анысы аз келгенсип, айылыңдагыларды кырдыруу үчүн 20 полиция жиберип олтурат. Ал шерменделигинен амалы кеткенде жалпактап келип дос боло калат. Уят, ар намыс, адамгерчилик деген кайда? А ушунчалык дагы бетсиз болобу? Теги Каныке, Айдарбек ак көңүл менен дос болду деп ишенесиңби? Деп Сооронбай Каныбекке карады. Жамандык менен жакшылык ар адамдын маңдайында жазыла калып турбагандыктан, анын жаман ниет менен балтерге салып жаткандыгын Каныбек жана башкалары билишпеди. Ак ниети менен дос болду деп ишенбейм, деп Каныбек күлүп койду. Бали Каныбегим, мен ыраазы, уул экенсиң. Айдарбек жүзү каранын жүзү каралыгын абдан билет экенсиң деп Сооронбай кара күчкө каткырды да, бирок
Сага эскерте турганым, алдыдагы шайлоодо мага же Айдарбекке болуштук талашып бергин деп айтпаймын. Кимге болушарыңды өзүң бил. Кудай насип кылса болуш болормун, болбосо калармын. Өзүңөңдү Азамат менен мына булардай аксакалдар менен сөөктөшүп олтурганымда, болуш болуудан кем эмес. Таттуу болуп, эки баланы баш коштурсак болду. Бул алып келген 9 сөйкө салганыбыз. Карындашыңдын башын баш атына өзүмдүн көк кашка күлүгүмдү ал. Алым мырза, карындашынын мине турган атына илимдин тору кашка атын же менин эшиктеги атым алсын деп, Сооронбай эч немесин аябай баардык малын Каныбектин алдына жайып салды. Куда болдук дешип, колду курушуп, Сооронбай старшылар менен алты кымкап кийит кийгизишип, айылдарына кайтышты. Айдарбек татка менен Сооронбайдын ортосундагы болуштук талашуу иши күндөн күнгө күч алды. Тарпаңдыган жорудай болушуп, айыл арасындагы старшы, элүү башлар, атка минер шылуундар эчтекелерин жерге жеткирбей жылбиретишип, айылдан айылга, сөөк тамырдан сөөк тамырга, бир уруудан экинчи урууга, мансаптуудан мансаптууга чапкылашып барып, түтүн көбөйтүүнүн түркүн шерменделик амалдарын куруп, каршылышкан тараптын түтүн бузуп көчүрүп келип жатышты. Шайлоо өткөндөн кийин бул туугандар менен башкача сүйлөшөрмүн. Азырынча айыпкер боло турайын деп, Алымбек старшы 7 ат тартып барып, алдына түшүп, Алыбай старшынын айылындагы 7 түтүн тууганын уурдап көчүрүп келген. Сен эмне үчүн менин айтканымды укпайсың деп, жылкы кайтарып жүргөн жеринен кебекти Алыбай старшы сабатып байлатып кетиптир. Тууганым эсенди да айылыма көчүрүп кетем деп, Айдарбектин уулу Карабек бир топ жигит менен Алымбектин айылына барган экен. Сооронбайдын тукуруусу менен Алымбек старшы Карабекти таш баранга алдырган чоң уруш чыгат. Ошонун натыйжасында Карабектин башы айрылып, эки кишисинин колу сынып, бир кишиси өлөт. Алымбек тараптан эки киши өлөт. Шайлоодон мурунку убакта кай бир чоң уруулар гана бири менен бири жуулашып, биринин малын бири тийип алып, же уурдатып алып жүрүшсө, эми биринин кишисин бири байлатып алып, качанкы бир шылтоону шыйкоо кылышып, доолашкан барымга күчөдө. Мындан 30 жыл мурда Оштун үстүндөгү жапалак уруусунан Жаанбай деген көчүп келип, түтүнү 3кө жеткен экен. Эгер мен тарапка болушпасаң, шайлоо өткөндөн кийин тукумуңду соолотом деп, Сооронбай тараптан Айдарбек татка көчүрүп кетти. Ушуга барымтага кылып, тетиги өзгөндүн жогору жагындагы Тасма уруусунан 10 түтүн көчүрүп келип, Айдарбек татканы туурап жүрүшкөн экен. Сооронбай алардын баш көтөргөнү мамыны кармап алып, эртеңки түнү 10 түтүнүң менен айылыма көчүп келбесең, сени мууздап алам деп, өзүн барымтага кармагандыктан анын туугандары Сооронбай тарапка түндө качып көчүп келишти. Эгер мен тарапка кирбесең, анда Айдарбек тарапта айылында жүргөн 5 түтүн каманчынын ак кар, көк муздуу кышка карабастан күлчөдөн ары түн катырып көчүрүп жиберди. Мен тарапка көчүп келесиңби же өлөсүңбү деп, Карабагыш уруусунан келген жалгыз түтүн мырза деген кишини Айдарбек татка байлап алса, эриң Айдарбек татка тарапка кирсе, анда сени эки балаң менен өлтүрүп салам деп, мырзанын катынын Сооронбай байлап олтурат. Тек эки нар жөөлөшсө, ортосунда карачымын кырылат болуп, эки жааттын арасы айгышып кырчылдаша башталды. Эки жааттын эли бири-бирине катташпай, эмгекчилер өз чарбачылык жумуштары менен ээн эркин бастыра алышпай шордоду. Кедейдин өлгөнү койгону менен манаптардын иши эмне? Бул шайлоо башка түшкөн бале дешип, эл арасы күбүр-шыбыр. Бирок шайлоо болот имиш дегенден башка эчтемеге түшүнүшпөйт. Шайлоо жөнүндө сатылып жатышса да билишпейт. Баланча тарап жеңилип, бастанча тарап жеңди. Түкүнчө болуш болду. Ал болуштун чыгымы үчүн мынчадан чыгым түштү дегенде гана калың эмгекчи кимдин болуш болгонун, бүк түшүргөн чыгымды түшкөнүн бир билише турган. Сооронбай болуш чейинден чыкты. Уулумдун башын айырып, эки жигиттин колун сындырып, бир кишибизди өлтүрттү деп, Айдарбек татка Карабекти ошко чаптырган. Айылыма баса келип уруш чыгарып, Айдарбек татканын уулу эки адамыбызды өлтүрүп кетти дегизип, арыз жаздырып, Сооронбай өзүнүн тилмечин ошко дагы жиберген. Тек эл арасы кырчылдашкан ала тополоң, бирок Сооронбайдын амалы күн сынап күчөй берди. Айдарбек тараптагы түтүндүн санын азайтуу үчүн башка жактан келгендердин макул дегенин өзү тарапка кийирип,
макул болбогондорун бул биздин болуштун адамы эмес, өз болушуна кетсин деп акты жаздырып, зуурдуктатып көчүрүп жатты. Кудалашуу, достошуу, өлгөндү асалоо, баланын жентектөө, өрлүктөө, мурун кадырлабагандыктарын эми кадырлоо иши Сооронбай тарапка абдан күчөдү. Келинибизди көрөбүз деген болуп, бир семиз тай жетилеп, Сооронбайдын байбичеси 3-4 аял менен өткөн шаршемби күнү келип кетишкен. Кудагыйларынын мындайча кадырлап келишине Ажар абдан ыраазы болгон. Ажар эмес, семиз тайдын этин жеп, айылдагылар да ыраазы болушкан. Сооронбай түзүк адам экен. Эгер Сооронбай менен абдан таттуулашпасам, ал болуш болуп калса, Айдарбектен өч алууга чоң таканч болуп бербейби деп кийинки күндөрдө Каныбек көп ойлонуучу. Чындыгында Каныбек ушул ойлорун абдан бекитти. Сооронбай үчүн бардык сөздөрүн айтууга даярда болду. Каныбек жаңылды. Айлы 50 башы деп кадырлаганга, Айдарбек тартуу тартып алдына келгендигине Сооронбай карындашына куда болгонго Каныбек магдырай баштады. Сооронбай кудай дешкен кудам. Ал болуш болсо мен сөзсүз старчулум. Демек, элдин бир четин бийлешип, эришим кеңийт деп ойлоду. Бөлтүрүктү иттеп бакпагын, иттей болбойт кыялы. Душманга өздөй караба, тийбей койбойт зыяны деген элдин алтындай асыл макалын Каныбек эсинен такыр чыгарды. Эгер мендей турган болсоң жана мени чын кудалыкка сынай турган болсоң, бүгүндөн калбай кел, Каныке. Антташкан кудабыз, эшик төрүмдү көрүп, атаган көк кашка күлүгүмдү минип кет. Сени шашып чакыртканымдын себеби, мен эртең ошко барайын деп жатам. Баруудагы максат Айдарбек жүзү кара жөнүндөгү. Албайстарчы экөө мага деген жамандыктарын күндөн күнгө көбөйтүшүүдө. Өңгөчө мени сага жаман оёзго чагым кылыптыр. Алардын чыгым кылышына караганда экөөбүздүн күлүбүздү көккө сапыраардай сыяктары бар. Экөөбүз гана эмес, экөөбүздүн айлыбыздагы эр бүлөнү кырдырып, катын балдарды жетим, жесир калтырмакчы. Айдарбек жүзү караны эмне кылбайт деп айтууга болот. Анын сырын менден өзүң жакшы билесиң го. Мына ошол Айдарбекке каршы бир шумдук кылуу жөнүндөгү оюм бар. Асыл таштан чыгат, акыл жаштан чыгат деген эмеспи? Кеңешиңди берип, акылыма акыл кош, Каныке деп Сооронбай кат жаздырып Каныбекке киши жиберген экен. Каныбек катты окуп түшүндү, бирок жамандык ой менен жазылгандыгынан шек албады. Бул катты Сооронбай чын ниети менен жазыптыр деп түшүндү. Каныбек чакырууга келген адам менен бирге Сооронбайдыкына жөнөмөк болду. Жалгыз барбай 1,5 адамды ээрчите барууну ойлоду. Бирок эч кимдин ыгы келбеди. Өзүң эле барып кел, балам. Сооронбай дагы шылдың көй неме көрүнөт. Экөөң өйдөтөмүн сөздөрдү айтышып олтурганда, аксыйып бизди карап олтурганыбыз уят. Биз мындагы кароолду карап туралы деп Жолой, Чоко, Карып, эркин байлар болбой койду. Алым баштап айылдагы ыктуу жигиттердин бардыгы көрүү чалып келүү үчүн кечээ улуу чатка кетишкен. Анарханды ээрчитип барууга болбоду. Ал өткөн шайшемби күнү эркек төрөгөн. Туңгуч неме кыйналып төрөлгөндүктөн боюн жийип тың элек. Каныбек жакасына карышкыр, терисинен салдырып, жасаткан илбир сичигин кийип, керегенин башындагы суусар тебетейин алганда, Каныке, карачы, эркинин өзүңө союп каптагандай окшош болот деп, Анархан бетиндеги кызылдары кете элек ымыркай баласынын бетин ачып Каныбекке көрсөттү. Эркин эч нерседен капар жок уктап жатат. Анын кенедей таноосунан абанын кирип чыгып жатканы да билинбейт. Каныбек унчукпастан көпкө карап турду да, эркиндин маңдайынан акырын өөп, экөөбүздүн ырысыбыз, бакты таалайбыз. Биз сыяктуу кордук көрбөй чоңойсо, экөөбүздү кор кылбас, жаным деп Анарханды кыса-кыса кучактап, эки көзүнөн өптү. Чексиз махабатты эч кайда коркпостон Каныбектин алдына тарткандай, Анархан оң колу менен Каныбектин мойнун кучактай өзүнө ээ тартып, анын алкымынан шуу дегизе жыттап, чоп дегизип өптү да, жаныңа ээрчите турган кишинин ыгы келбесе, өзүң деле барып кел. Атың токулду, аттанбайсыңбы, Каныбек балам деп сырттан сүйлөй Жолой кирип келди да, Анархандан сурабастан эле эркинди Анархандын колунан алып өптү да, баса, каглайын. Анаш, энеңин баягы ырынырдачы, мына бул небереси да уксун.
Анархандын жайын Каныбектен уккандан тартып, Жолаяны көрүүгө ашыккан. Кадимели алтын көкүл Раушанымдын өзү. Ага союп каптыгандай деп, Жолай Анарханды көргөндө кучактап ыйлап өпкүлөгөн. Ошондон бери бир күнү да ката кетирбей, Анарханга жолугат. Алтын көкүл Раушан кандай эле? Сен эс тартканда өңү кантип калган эле? Мен жөнүндө эмне дечү эле деп теңир текчип сурагандан кийин Анарханга энесинен үйрөнгөн ырларын ырдатат. Жолай Анархандын айткандарын угуп, көп учурда ыйласа да, кайбир учурда ашыкчары алтын көкүл Раушан жана анын кызы Анархан менен сыймыктангансып, күлүмсүрөй боюн көккө карай созгонсуп коет эле. Жан сау элем, Анарханым бир мербетим. Өскейсиң көккө тирей бой келбетиң. Сумкардай ала тауды шалкып ушуп, көргейсиң шешең толган жердин бетин. Жолшубай, катар-катар мөңгү келсе, кидирмей ушуп өткин артка тастап. Раушан шешетайым жерде экен деп, жау болса найза сундыр колду бастап, деп Анархан ырдаганда, үнүңдөн айланайын, үнүңдөн. Сени карабай турсам, алтын көкүл Раушаным жанымда тургандай болот түшөм, деди да сыртка чыгып, эркинди өтө бийик көтөрүп, ой жигит, атайының алтын көкүл Раушанды эмне деген уктуңбу? А сен эртең эле чоңое калчы. Экетекти кайра түрүп, жоңго шыйрактуу мылтык илип, тетиге асман тиречүдөй болгон аскалуу тоодон түз жердегидей жүрүп, сенин энең, менин кызым Анарханга энеси алтын көкүл Раушандын туулган жерин көрсөтүп, каалагандай казактай акелериңе салам берип келели деп, Жолой эркинди оң колунун алаканына салып олтургуза дагы бийик көтөрдү. Жолойдун арманын бөлүшө тарткансып, чоко кабагын чытып, эрдин кесе тиштенип, Анархандын колундагы чылбырды алып, Каныбекти аткарды. Кошкула, деди да, Каныбек жоргонун оозун Сооронбай болуштун айылына карай кое берди. Күндүн нуру жаркырап, жаз мезгили жадыраган. Кылычын алган кышка өңдөп, азып саргарбай туруштук бердик дегенсип, карагай, арчылар кара кочкул жашыл тартып, соккон желге боюн ыргап, башын көктү көздөй созушат. Килем бетине түр салкын сулуу кыздай толукшуп, түмөн байчечекейлер жайнаган. Элди эмгекке чакыргансып, түркүн куштар уясыла башташты. Кайтпас кара жаздын кабарын берүүчү жалгыз гана көкөк келелек. Эки унага жыгач буурусун кошуп, кара жерди тытылатып, дыйкан аталар ордунан козголо баштады. 4 түлүк мал өз ирети менен төлдөп жатат. Кыштан арык чыккан айгырлар үйрөнгөн үйүрүнөн бөлүнүп, оттоп, эти көбө баштаган аңгилерге каршы айгыш элек. Топон сапырган дыйкандан бетер айыл арасындагы күлдөрдү көккө сапырып, тай букаларды чандырдан илип ыргытып, үн алышып өкүрүп жээликкен букалардын дайыны жок. Тек чымыны кагылган бакшыдан бетер кыска чөпкө ооздору толбой, уй артында сенделип жүргөн букалар. Береги өзөндө коктун оозундагы чатырдай аппак үйлүү айыл Сооронбайдыкы. Жазгы турун кечки айылдын көрүнүшү кандай сонун. Жаңы туулган уйлар мөөрөп, бейлер кишенейт. Кой эчкилер козуулагын издеп баараса, козуулактар алсыз жаш үндөрү менен кечки ачка туткунда тургандыгын билдиргендей, чуулдап маарап жууп кайтарышат. Алдыгандай бир шундук болуп жаткан сыяктуу айыл арасы ызы чуу. Эки жактагы жүргөн турганды карап, малдын, жайтын, эмки журт жаңылаганда коноор конуштарын тескеп, Сооронбай 2-3 адам менен үйдүн күн батыш жагындагы дөбөдө олтурат. Аңгыча короодогу козуларды карап, жергендей койлорду койчуларга тескетип жүргөн кичи зайыбы Санамбүгө, ой, а болбо атырак, а үйгө кийиз салдырып жибергин деп, Сооронбай ордунан туруп, этекчегин кагып үйүн көздөй басты. Сооронбай кадырлаган кандай адам болуп кетти дегенсишип, айыл арасындагы катын калач кыз келиндердин баардыгы келе жаткан жалгыз аттууга карап калышты. Сооронбайдын үйү тарапта козу салып, кой кармап жүргөн кыз келиндер ийменгендей, короонун теги четин көздөй ыкташты. Кайбир саанчы катындар жуулугун оңдоп, кемпирлер отурушун түздөп, карысада кайманыңкы тартышып, көздөрүн кыйгы менен келе жаткан аттууга карашууда. Каныбек куда келе жаткан тура деп, Санамбы үйүн көздөй жүгүрдү. Айылдагылар Сооронбай менен Каныбектин кудалашканын билишет. Кудалашканын гана эмес, Айымбатчанын тоюндагы окуяны, ак жалды минип качкандыгы окуяны дагы билишет. Мына ошол чубактын чуусундай чуусу төгөнбөгөн
Каныбекти көздөрү менен көрүүгө көп адамдар кызыга турган. Ассалому алейкум, каке. О, алейкум ассалам, болуш. Сак саламат жүрөсүңбү, канке, деп Каныбектин атын алууга умтулган жигиттерге карабастан Сооронбай жүгүрүп барып Каныбекти атынан түшүрдү. Амандыкты сурашып кол алышты. Көп буйдалбай эшик ачылып үйгө да киришти. Кадимки Каныбектин өзү Сооронбайдыкына келиптир деген кабар жакын арадагы айылдагыларга алды качан тараган. Каныбекти көрүүнү эңсегендер келе берип, үйдүн ичи жык толгон. Кыз келиндер туурдуктун катмарынан, үзүктүн жапсарынан шкалап карашууда. Каныбектин качкандыгына жана алдагы болгон окуяга байланыштуу бир топ суроолор болуп, суроого жооп дагы берилип өтүлдү. Манастын чубагындай чуу көтөргөн Каныбек деген ушул. Эми Кудай дешип куда болуп отурабыз. Экөөбүз өлбөй аман турсак бирибизди бирибиз жамандыкка кыйышпайбыз. Кана, менин көзүм турганда Каныбекке бирөө бирдеме деп көрсүнчү. Баса, чором. Сен былтыр Каныбекти кармап берем деп эле Айдарбек татканыкына чапкылап калуучу элең. Эми кармап бербейсиңби деп Сооронбай тиги бурчта олтурган бийге карап күлдү. Каныбек мурун колго тийгенде, мен эмес, өзүңүз кармап бербейт белеңиз. Эми болбой калбадыбы, деп ал күлгөн болду. Ал олонуп, от күйүп, казандагы эт каттуу кайнап, сүреттин жыты мурунга келип, олтургандардын сөздөрү түркүмдөнө баштады. Кадырлуу датка, сизге кадырлай дугай саламымды айтамын, датка. Карабекти болуш кылуу жөнүндөгү мурун айтпай, болуштукту мага кыйып коюп, кайра айныганыңызды же мендеги билбестиктенби, айтоор арадан бир канчалык нааразычылык чыгып кетти. Байкап олтурсам, чыккан нааразычылыктан улам эл арасы жаман болуп бүлүнүп бара жатат. Илгертен ынтымактуу болуп бирибизге бирибиз жардам берип, душманга колтук ачпай келдик эле. Эми караганда экөөбүздү тең кара басты. Дайыма канатташ жүрүүчү элек, өгүнү көчө качып, көк сууга келдим. Ырас, мага болуштукту берип коюп, кайра эмне үчүн айныйт деп таарынгандыгымдан болуштукту талашууга аракет кылганмын. Сизге каршы толуп жаткан иштерди иштегеним дагы чын, бирок ойлоп турсам бул иштерим дурус эмес экен. Ошондуктан өзүңүз менен акылдашып, болуштукту өз ыраазычылыктарыбыз менен бири-бирибизге кыйшууна туура таап, иниме көк кашка аргымагымды жетелетип, өзүңдү чакыртып жиберип олтурам. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген эмеспи? Датка, кеңеше эле. Эгер болуштукту Карабегиним алгысы келсе, ага деле мен макулдатка. Бирок болуштук талашам деп бир азыраак чыгым болуп калдым. Ошондон мени куткаруунун амалын өзүңүз табыңыз. Экинчиден, Карабекти болуш кыла турган болсоңуз, анда мени бий кылгыла. Жок, болуштукту мага кыя турган болсоңуз, анда мен Карабекти бий кылам. Бул жөнүндө абдан акылдашалы, датка. Ынтымакташалы десеңиз жана мен десеңиз бүгүндөн калбай келиңиз. Бул сөздөр чын жүрөгүмдөн чыгып олтурган ак сөзүм. Эгер ушул сөздөрдү жаман ой менен жалган айта турган болсом, мени Кудай каргап, арбак соруп, актан урсун. Эки дүйнөдө тең жүзү кара болсун деп айттырып, Сооронбай иниси Айдарбекке жиберген. Ардактуу төрөлөр, силердин алдыңардагы 1000 мертебе кулдук кылам. Сиздердин улуу даражаңыздар үчүн жана ак падышама кылып жаткан кызматыңыздар үчүн мен көп милдеттүүмүн. Ушуну менен бирге бүгүн түнү мага чоң жардам кылууңуздарды көптөн көп суранам. Анын себеби мындайча деп Сооронбай болуш ушул көк сууда жер ченеп жүргөн төрөлөргө бүгүн эртең менен тилемчин жиберип, өзүнүн жүзүн каралык иштери жөнүндө келиштирип айттырган. Көк суунун ой тоосун ченөө иштери 3 жылдан бери абдан кызуу жүрүп келет. Жакында эле жер ченөөчү төрөлөр келген, бирок алардын коркунучу көп. Өткөн жайдагы 5 аттын жоголушу, бир стражниктин өлүшү, жер ченеп жүргөндөрдүн жүрөгүндөгү чоң түпөйүл. Көк суу менен алайдан Каныбек деген бир шайка чыгыптыр. Андай шайкаларды жалгыз жарым деп айтуу кыйын. Сак болгула. Сооронбай болушка айттым. Ал силерге жардам берет деп жер ченөөчүлөргө оштон бери чыгарда уездин начальниги эскертип айтып, 5 стражник кошуп берген. Сооронбай 4 киши таап, аларды сыртынан кайтартып койгон. Мына, алар 5 күндөн бери жер ченеп жатышат. Бирок алар жылдагыдай жайбаракат эмес, иштерин тез бүтүп кетүүнүн амалында. Көк сууга полиция, стражник, жер ченөөчү техниктер,
Карагай башы же таможнийлардын 1,5 келе калса, аларды чакырып конок кылуу, алар менен таанышып ала коюу, аларга сүйөнүп кайбир адамдарды коркутуу Сооронбайдын башынан берки кесиби боло турган. Өткөн жылы да төрөлөрдү 2-3 жолу чакыртып конок кылган. Акырында техниктерди коркок билиш кылып, өзү жакшы көрүнүш үчүн алардын 5 атын уурдатып алып, ат башы тарапка өткөрүп жиберген. Атты сенин кол алдыңдагы кишилер уурдады деп техниктер эчтеме айтпаган. Сооронбай өзү кылган уурлугун билдирбей, төрөлөрдөгү боору ачыган кайгысын айтып, аларга 5 аттын күчүн берип, жүктөрүн төөгө жүктөтүп, Ошко жеткирип койгондо, жерченеген техниктер эмес, уездин начальниги да спасибасын аяган эмес. Мына, ал төрөлөр быйыл да келишти. Аларды мурдагы күнү чакыртып конок кылган. Алар Сооронбайды жанындай көрүп калган. Ал Каныбек шайка кайда? Азыр кайда жүрөт? Эгер ал келип калса, бизге кабар кыл. Биз сага жардам кылабыз деп жерченүүчүлөр жана алардын жанындагы стражниктер убада кылышкан. Сооронбайдын тилемчи айтып барган кабарды угуп, боло турган окуялар жөнүндө түшүнгөндө, жерченүүчү төрөлөрдүн төбө чачтары тик турду. Алар канча кишкен, жарактар канча деген суроолорду тилмечке беришкен. Келе турган жоонун көп эместигин угуп, төрөлөр менен стражниктер бир аз эстерин жыйышты. Чыдамсыздык менен күндүн батышын күтүп, айлананы караңгы басканда, алар Сооронбайдын үйүнүн жогору жагындагы калың арчага жетүүгө ашыгышты. Түн ортосу болду. Эт жээлип, элдин көбү үйүнө кетип калган. Кайбир үйү жакын сөзгө шыктуулар калып, тиштерин чукуп, анда санда бир сүйлөгөн болуп, майда сөздөрдүн башын козгошууда. Абаса, бешик боң бек болсун куда, деп Санамбүк Каныбекке карап күлүмсүрөдү. Айтканыңыз келсин, деди Каныбек. Анархан кудагы эркек төрөгөнүн жанагы сизге барган адамдан азыр эле уктум. Жентектеп келбеди деп кудагыйлар таарынып жаткан чыгар. Ийгиликтин кечи жок эмеспи деп бир аз ойлоно калды да, куданын баласын жентектөө үчүн эмне бересиң байым, деп Санамбү жароо керлене оң чыканагы менен Сооронбайдын тизесин таяна ыкып койду. Мени алып барам десең эле эрксиң эмеспи, деп Каныбекке карап Сооронбай кара күчкө каткырып калды. Сени баланын көрүмдүгүнө берип коюп, өзү кайда барат, деди олтургандардын бири. Болуптур. Сени жетелеп барып Анархан кудагайга бере албасам эле, деп Санамбү дагы андан бетер шыңкылдады. Сооронбайдын оюндагы ишке жараша эпилдеп, ар кимдин оюн табууга дедек болуп турууну Санамбүбүнүн башынан беркимин өзү эле. Конок каадасын кылышалы деген Сооронбайдын сөзүнөн улам олтургандардын баардыгы тышка чыкты. Каныбектен бөлөгү үйлөрүнө кайтты. Санамбү төшөк салууга киришти. Сооронбай эчемире тышка чыгып эки жакты караган. Стражниктер алды качан келип, арчанын арасында күтүп турганын билет. Бирок анын күткөнү Айдарбек татка али жок. Инимен айттырган сөзгө ишенип келеби же жокпу деген суроо анын башында уйгу-туйгу болуп жатат. Күн бүркөлүп, кимдидир жашырууга аракет кылгандай, кокту-кулотту туман каптады. Короодогу иттер биресе жогору арчаны карап, карышкырдын үнү угулган тарапты карап чуручу үрүшөт. Ичинен сыздаган муңдуунун көз жашындай кылып күн ымыктайт. Жаш кербезинен ажырап, кара кийген келинден бетер жазгы түн чексиз караңгы. Жарыктык күндүн бүгүн карарып турганын карачы, деди да, бүгүн деген сөзүндөн Каныбек шек алып калдыбы дегенсип, бирок жаанда береке бар эмеспи. Түнү менен коюп таң ата ачылып кетсе, көк майса жайнап эле калбайбы деп Сооронбай эшик ачып, Каныбекти үйгө кирүүнү суранды. Сооронбай акылдаша турган сөздөрүн качан айтат? Эми жалгыз калганда айтат го, же эртең кетээрде айткан турабы деген ой Каныбекке баятан бери пайда болгонсуган. Сооронбай ал жөнүндө эчтеме айтпай башка сөзгө чыргытат. Кана, эми, жатышпайлыбы, деп Каныбек өзүнө арналып салынган төшөктүн аягына маасысын чечүүгө отурду. Куданын маасысын тартып коеюн деп Санамбү ордунан ыргып туруп Каныбекке карап умтулду. Аттын дүбүртү чыгабы деп Сооронбай тышка кулагын түрдү. Баардыгы кыймыл менен сөзүн токтотуп, тыштагы дүбүрттү тыңшашты. Кокус мени аңдып келген бирөөлөрбү деген ой Каныбектин жүрөгүн түрсүл кага баштады. Үйдө киши барбы? Деген тыштан Айдарбек татканын үнү чыкты. Айдарбек жүзү кара полицияларын алып келген экен го, деген ой менен Каныбек ордунан тура калды. Каныбек,
Бул иттер соо келген жок. Кокус бирдеме десе жаныңды аябагын. Ме, деп Сооронбай чөнтөгүнөн тапанча алып Каныбекке берди да, киши бар, деп кара күчкө күлгөн болуп эшикке жөнөдү. Санамбү салган төшөктөрү шапа-шупа жыйыштырып, кийиз сала баштады. Кандайчадыр кокус кол салууну күткөндөй, Каныбек көзүнүн кыйыгы менен эшик жакты карап, колундагы тапанчасын ыңтайлай кармады. Айдарбек жети түндө эмне үчүн келди? Жанындагылар ким? Чыны менен полицияларбы? Кечээ күнү антташып дос болуп, бүгүн мени карматканы олтурабы? Деген суроолор оюна келди. Салам алейкум, датка. Алейкум салам. Ботом, караңгыда кайдан? Кайдан дейт тура. Сарттар уруусу жакшы эле болуучу эле, бирок жакшы элди Сооронбай сыяктуу жаман манаптар бузуп жибере турган болду, деп Айдарбек датка күлө атынан түштү. Кошомат сөздөрүн кошо айтып албай баштаган 3-4 старшылар да түшүштү. Жылма сүйлөшүүлөрдү угуп, Каныбек бир аз жүрөгүн токтотту, бирок кокус бир шумдукту баштай турган болсо, датканы ушул эле жерде атып салууну ойлоду. Тапанчасын акырын карап, сары патрондорунун көчүктөрүн көрдү. Кимдир бирөө эшикти шарт ача бергенде, кана сарттардын жаман манабынын үйүнө кирели, деп Айдарбек датка кирип келип, ала көлөккө тарткан үй ичинен Каныбекти жаза база карай салып, салам алейкум, деп жиберди. Алейкум салам, келиңиз датка, деп Каныбек төр жакты нускады. Каныбексиңби? Деди датка. Байкабай айтып жиберген саламына өкүндүбү, Айтор Каныбекти абдан жек көргөн адамдай кашын серпе салып, чапанын чечти да төргө барып олтура кетти. Каныбек мырза, кайдан? Деди. Айылдан, деди да Каныбек төшөккө олтурду. Элүү баш аке дагы мында экен го, деп албай старшы какшыктуу сүйлөдү. Каныбек үн чыккан жок. Адат боюнча ордунан туруп келген старшылар менен көрүшкөн да жок. Каныбек мырза, эле журтуң жакшы жатабы? Кайсы жайлоого чыккан жатат? Деп бир старшы соктуруп өттү. Коркпогон старшы, иши кылып сен жайлооңо биз чыкпайбыз, деди Каныбек. Теги старшы дагы бирдеме айтууга камын деле Айдарбектин эрдин кысканын көрө коюп тим болду. Айдарбектин максаты Сооронбай менен ишти бир жаңсыл кылып туруп, анан Каныбекке киришип эле. Сооронбай, үйүңөн жылан чыккансып, катының экөөң үйгө кирбегениң кандай? Деп Айдарбек бурсулдап күлүп койду. Аңгыча мылтыктарын сундуруп 5 полиция тапанчаларын дыкат кармай 3 төрө шарт кирип келип тура калышты да кыймылдабагыла. Олтургандардын жүрөктөрү оозуна тыгылды. Сооронбай, бул кандай иш? Деп Айдарбек кыйкырып жиберди. Ыдырасты төрөм, деп Алыбай тааныган төрөсүн көздөй кол сунуп умтулганда, бир стражник Алыбайдын башынан алыс атып жиберди. Айдарбек датка Сооронбайга каардана карап, бул эмнең, Сооронбай? Эмне экендиги Каныбек экөөңө маалым чыгар, деп Сооронбай даткага акырая карап туруп, анан Каныбекке карады да, Каныбек, полицияны өлтүрүп алган тапанчаңды бери ташта, деди. Түшүндүм, Сооронбай, деп Каныбек тапанчасын Сооронбайга суна 3-4 жолу чаптырды. Бирок тапанчадан үн чыккан жок. Үмүт. Шумурай замандын шумдуктуу болуш Сооронбайдын амалы ушундай болду. Эрк издеген, адилеттикти сүйгөн, жерге жээги өсүүнү каалаган Каныбектин эки колу артына байланды. Атактуу каракчы Каныбекти ээрчитип алып, Айдарбек датка Сооронбай болушту өлтүрүүгө келген жерде кармадык дешип, келген стражник менен төрөлөр акты жазып кол коюшту. Каныбекти 3 стражник менен Ошко жөнөтүштү. Мени камакка албагыла, Оёзго өзүм барайын, деп Айдарбек датка подписке берди. Жер жүзү кара кийип кайгы тарткандай, аркырап шамал жүрүп, булуттар уйгу-туйгу көчөт. Сагызган шакылыктап кузгун курулкулдайт. Жоорулар төбөдө айланат. Кулаалылар талпылдап, бөктөргөлөр салпылдайт. Буурусунга кошкон эки унаанын башын жектелген балдар, чалдар, келин, кыздуу буурусундун туткасын кармап, белдерин бүкүрөйткөн дыйкандар кабактарын чытыйт. Эки көздөрүн айырбай Каныбекти карашат. Эрксиз туткунда жашат. Колдордон келер арга жок, ыйламсырашат. Кайран азамат, неге деген жигит эле. Айымбатчанын тоюнда, Үмөтбайдын кызынын оюнунда, Чоң Мурундун арка оюнунда не деген эрдик кылды эле. 6 кылдуу
6 кырдуу, 12 сырдуу деген асыл жигит ушул эмес беле? Не деген тагдыр Каныбекке каргышат? Неге жүзү каралар минтип азапка салышат? Неге минтип шордууларды канап буттап карышат деп Каныбекти тосуп тургандар кайгырып, капалуу сөздөрдү айтышат. Каныбекти куткаруу жөнүндө эмне кылаарын билишпейт. А бирдеме чогултуп жибергиле, берип калалы деп бир жупуну кийинген адам жүз арчысын тосуп эл арасында жүгүрүп жүрөт. Бул сөзгө жандын баардыгы жан дили менен макул болду. Колунан келгендер тыйындап, тыйыны жоктор жалынып бирөөдөн карыздап жыйнашты. Өнтөлөп эркектер арасында аялдар да жүрдү, бирок алар колдорунан тыйын чыгарып жыйнашкан жок. Чака, чайнек, чыны аякка куюп, Каныбекке деп суусун көтөрүп жүрүшөт. Ушул суусундарын берсе Каныбекке мүрөктүн суусун берчүдөй, Каныбек өлбөй кайта аман келчүдөй сезилет. Бирок шибер деген оңбогон сөз эстеринен кетпейт. Жаш балапанды соолутуп, шиберге айтатып жиберет го. Жөн билгениңер сурасаңарчы. Шиберине 10 күнү жибергиче, а бул жердеги набагына 10 жылы жаткырсын деп кайбир аялдар улгайган эркектерге жалынышат. Эл арасына Каныбектин кабары тез тараган. Кабар уккан элдин баардыгы кары дебей, жаш дебей жол тосуп турушат. Каныбектин колу артына байланган. Аттуу стражниктердин ортосунда жөө келе жатат. Энеси ажарга, асыл жары Анарханга салам айттырууга эки көзү төрт, бирок түшүнүксүз кулдурашып, стражниктер эч кимди жакын келтирбеди. Башка түшкөндү көрөрмүн же ажалым болсо өлөрмүн деп Каныбек кайраттанды. Жол четинде буркурап ыйлап турган чоң атасы менен чоң энесин көрдү. Өсөрү кетип, өлөрү жакын калган кемпир чалдын муңдуу үндөрү алардын айланасында тургандардын көз жаштарын көл кылууда. Садаган кулунум деп урум менен турум Каныбекке умтулганда, стражниктер кемпир чалдын баштарынан алыс удаа атып жиберишти. Каныбекти көрүп учурашып калууга ойлогондордун баардыгы жайла кайра качышты. Бирок урум менен турум Каныбектин артынан калбады. Беттерин ысык жашка жуугузуп, муңдуу үндөрүн ааламга угузуп боздоп келе жатышат. Капастуу торго чалынып, кап тоосун көздөй дөө кетти. Калкынан бир тай мине албай кадырлуу ботом жөө кетти деп урум боздоп кошуп келет. Ага кошулган шордуулар муңдуу үндөрүн улам жогору көтөрүшөт. Каныбектин карааны улам алыстап барат. Эл агылып, самсып, туш-туштан келет. Калам алдым колума, калкыма салам жазууга. Туткуну болуп набактын зар болдум эркин басууга. Эркелетип баламды бетинен сүйбөй жарымдын. Карышкырды кой көрүп, набакта минтип зарылдым. Жакшылык менен чыкпоочу темир торго чалындым. Терезеси билектей, темир менен тордолгон, жалындаган берендин асыл жаны кор болгон. Сооронбайга каршы деп суракчы күндө жататат. Кайран болот денемдин курчу кетип баратат. Абалы кандай болду экен? Эмчектеги дыйкан атанын, энелер күнү не болду? Орчунун тарткан капанын, жалчылар күнү не болду? Баарынын чеккен жапаанын. Баардыгына салам айт. Өзүмдү курбу тууганга, жол татаалы кеп эмес, жорго баскан бууданга, эр жигит бир күн жетмекчи, көксөп тилек кууганга. Кажыбаган калайык, чалгының мендей сынганга, жанада салам айтамын бөкчөйгөн кемпир чалдарга, бөжүрөгөн балдарга, келин менен кыздарга, карындаш эше жеңиме, кагылайын энеме, жолой чоко атама, карып өңдүү абама, күлүкан өңдүү апама. Каныбек туткун болду деп түшпөгүлө капага. Ажалым жетсе өлөрмүн, айдаса шибер көрөрмүн. Эгер аман кутулсам тогуздап кекти төлөрмүн. Жалынып салам айтамын, жароокер анар жубайым. Набакта деп каныкем, тартпагын астыбайым. Медер кылып балаңды, белиңди бекем бууп жүр. Кайгырсас шордуу энекем, күлкүң менен жууп жүр. Жалгызым эле эркиним, күлүшүп да калгандыр. Боолгулу бар кимди балапан үнүн салгандыр. Ордумду менин баскандар, капаңарды жазгандыр. Жароокер жаным Анархан, абийирдүү акыл тап. Жашта болсо туякко, эркинимди жакшы бак. Узун болсо өмүрү, балтыр эти толбойбу? Муңуңду муңдап берүүчү бат эле жигит болбойбу? Жакшы чыкса багыңа жарыкты колго албайбы? Чубагындай манастын душманга чууну салбайбы? Камоого кеткен атанын душмандан кегин албайбы?
Мұңдуу болгон сендейдин кубанычка көөнүн кабайбы? Камыкпа, жаным Анархан. Тагдыры шундай болуптур. Жалгыз гана мен эмес, набактын ичи толуптур. Эми жаңы түшүндүм. Каталык менден болуптур. Менин кылган иштерим түбү чейки чал экен. Көксөгөнгө жетүүдө башкача жол бар экен. Уй мүйүздөп, сагаалап, топ жыйындап кетпеген, ак болсо да момунду баса көктөп тепсеген, жоктон алып айыпты өз ара бөлүп эптеген, бирин бири аркылап, бөжүгөн байын калкалап, баш көтөргөн момундун казанын чагып талкалап, караны ак деп таанышкан, кумардан бирге канышкан, старчы менен бийлерге арадан жүргөн шылуунга чогултуп салам айтамын Айдарбек татка зулумга, дагы салам айтамын Сооронбай асыл кудага. Сен жетим күткөн тилекке, мен калдым минтип жазага. Аз эмес кыйла төлөөрсүң мен үчүн кылган жазаңа. Кезиң келсе бир күнү, түшсө да Кудай арага, тирилип туруп чоң атаң көрүнөн бата берсе да, мойнуңа коруң салынып, алдыма ыйлап келсең да, енекеме эркелеп эмчекти бирге эмсең да, Кудай колдо булукман, мүрөктүн суусун берсе да, азырынча таалайың мени минтип жеңсең да, эсепти туура кыларбыз, шиберге айдап ийсең да, деп Каныбек түрмөдөн кат жазган. Бул катты алым алып келип, эл арасында жайылганына көп болду. Ооздон оозго көчүп, ачык ырдала баштаган, бирок бул ырды ырдап жүргөн бир койчуну Алымбек билип, Сооронбайга айтып, ал койчуну Каныбекти тууганы мага каршы деп Сооронбай протокол жазып каматып жиберген. Мына ошондон кийин бул ыр эл арасында ачык ырдалбай калды. Каныбек ошентип туткунда. Айла менен Каныбекти каматса, ага байланыштырган Айдарбек татка болуштук талашмак тургай өз башын араң куткарса. Ошентип Сооронбай уездин начальнигинин сүйгөн болушу болсо, анын айтканы айткан болуп турса, Айдарбек тарапка болушкан старшылардын баардыгын сабап, чыгымды очойто салса, Сооронбай эмнени кылбасын? Кың дегендин баардыгын бүк түшүрдү. Алым алда нече жолу Ошко жашырынып барып келди, бирок эч нерсе чыккан жок. Анархандагы түрдүү акылдарды куруп көрдү. Андан дагы эч нерсе болгон жок. Неге маңдайымдын шор арылбады? Неге мен ушинтип зарланам? Неге жалгызымдын бактысы жок? Эмне үчүн ал капастуу капкандан кутулбайт деген сыяктуу суроолор ажардын башына бир күндө миң келип, миң кетет, бирок эч бир суроосуна жооп болгон жок. Анархан, эркинди бери берчи, деди да ажар акырын сыйпалап, жалгызынан калган жалгыз чырагынын алкымынан жыттап туруп, садаган эркин, күлүп койчу. Күлүп койсоң, кар бенелериңе эрмек болсоң. Кана, күлүп койчу, деди. Баласы аржылаңдап күлсө да ажар аны көргөн жок. Кана, атаң набактан аман келээр бекен, оң бутуңду көтөрүп койчу деп, баланын акырын тизесинен тургузат. Бала кайсы бутун көтөрүп жатканын көрбөйт. Белгиси келип сыйпалайт. Каныбек камалгандан бери айылдагылар Каныбектин эшигинин алдына чогула турган бир адат таап алышкан. Алардын максаты ажар менен Анархандын көңүлүн ачуу, эркинди колдон колго кыдыратып, өөп, жыттап, кумарларын жазуу, чердүү көңүлдөрүн ачып, көкүрөктөрүн басуу. Капырай, береги жору эмнеге айланат? Жор эмес го, бүркүт экен. Жүндөрү куусаң экен. Канжыгалуу кара сеңсел го дейм. Эмнеси болсо да баралына келген барчын экен дешип, олтурган эркек аялдын баардыгы айыл үстүндөгү асманда айланып жүргөн ала барчынга карап калышты. Мындай барчындын айыл үстүндө айланып учушуна таңда калышты. Анархан балам, эркинди бери алып келчи деп, кандайдыр маанилүү терең мүнөз менен жолой эки колун балага карата сунду. Анархан эркинди жолойго бергенде ал баланы адатынча өөп жыттап жиберген жок. Эркинди тизесинин үстүнө тургузуп, эки колтугунан сүйкөй тиктеп, эки көзүнөн мончоктогон жашын куюлтуп турду да, бала менен бүркүттү алмак салмак карап, эркин деген атыңдан айланайын. Атың жакшы. Кана айтчы. Тетиги ала барчын бүркүттөй айланып, атаң аман келээр бекен. Атыңа жараша эркиндик бизге болоор бекен деп, баланын көзүнө карап тигилди. Жолойдун сөзүн угуп элдин баардыгы балага тигилишти. Орун менен турумдарда Жолойдун сөзүнөн улам балага жакындашты. Жалгызымдын туягы, эртеңки үмүт деп, турум чекесин баланын көкүрөгүнө такады. Көзүнөн жаш мөлт-мөлт ыргыды. Бала үн чыккан жакка карап,
Kolдорун арбаңдатып, буттарын тыбыратып, «Ау!» деп күлімсірейіп башын чулғытты. «О, күлкіңден айланайын. Алабарчындай айланып, Қаныбегім келіп, күлкімізге күлкі қошылар» деп Жолой қолынан еркінді чоқо ала қойып читтап, өп жіберді. Қандайдыр bir қуаныштың қабарын айтқандай, еркінді аулаған үнін шығарып, қолы бұтын тарбаңдатып күлді. Birinchi kitepten soňy